ошо терең кайгыруу менен жана туугандарына көңүл айтуу менен биз дагы 2 учур болуп калды. Бизде реанимация шартына кармалып келаткан дагы 2 бейтап өткөн суткада каза болуп калды. Бул Бишкек шаарынан ошо 1938 жылы төрөлгөн бизден бир аял киши ушул больницада дарыланып жаткан. Ушул COVID-19 деп диагноз коюлуп, бирок өзүңүздөр билесиздер, 82-83 келип калган экен. Ошол сахарды, кант диабети жана гипертонический болезнь деп очень высокого риска деп ошо 3-чү степендеги коюлуп, ошону менен дарыланып жүргөн экен. Жүрөктө да оорулары бар экен. Жүрөк оорулары бул киши болсо дагы ошол контакт катары ошо кызы автомаш радиатор заводунда иштеп, ошол жерде бир контакт болуп, положительный болуп, дарыланып аткан экен. Ошо контакт болуп калып, бул кишинин баягы эски оорулары козголуп, COVID-19 жуккандан кийин ошо дарытты көтөрө албай мына оор абалга келип, бизден ооруканадан мына каза болуп калып атат. 30 майда ошо анализ берип, положительный результат деп ошо атайы ачылган ооруканага жаткызылды эле. Ошол жерден бизден реанимациялык жана дарылоо иш-чараларга карабастан ошол жүрөгү токтоп калып, каза болуп калды. Экинчи учуру Ош шаарында катталып отурат. Бул жерде 1986 жылы туулган ошо аял киши эле. Ал жерде ошо биздин областтык ошол жерде ооруканада туруп аткан. Бул дагы ошол контакт болуп, ошол жерден контакт болуп келип, ошо бул дагы миелобластомный лейкоз деп, первая атака деп диагноз коюлган экен. Так орусча айта берейин, анткени лейкоз деп жана ак кан болуп, ошол жерде дарыланып жаткан. Ошол жерден жана COVID-19 жугузуп алгандан кийин контакт болуп, ошол контакттан оорусу күчөп, анан жанакындай бүт интенсивдүү түрдө дарылоого алынган эле, реанимацияда жатып, мына дарылангандан реанимациялык иш-чараларга карабастан бул жараныбызда кечээ күнү ошол каза болуп калды. Диагноз болсо ошо COVID-19 деп коюлуп атат. Жанакындай өзүнүн бүт лейкоз осложнение берип, основной оорусу кабылдап кетип, мына бүгүнкү күнү бул бейтап болсо ошентип каза болуп калды. Туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.